22 миллион 895 миң литр. Быйылкы жылдын 5 айында өлкөдө дал ушундай көлөмдө алкоголдук продукция өндүрүлгөн. Бул былтыркыдан 9 миллион 756 миң литрге көп. 30 жылда Кыргызстанда мындай чоң көлөмдө ичимдиктер өндүрүлгөн эмес. 2020 жылы өлкөнүн спирт заводдору 29 миллион 601 миң 800 литр алкоголдук ичимдиктерди чыгарган. 2021 жылы бул көлөм 38 миллион 35 миң 303 литрди түзгөн. Ал эми былтыр 47 миллион 38 миң 780 литрге жеткен. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында эле 22 миллион 895 миң литр алкоголдук ичимдиктер өндүрүлгөн. Көлөмдүн өсүшү менен бирге акцизден түшкөн пайда да ошого жараша көбөйгөн. Алсак өткөн жылы бир гана алкоголдук тармак бюджетти 2 миллиард 51 миллион сомго толтурган. Ал эми быйылкы жылдын январь айынан июнь айына чейин мамлекеттик казнага дээрлик 1,5 миллиард сом түшкөн. Айтып кетүү керек, 2022 жылга акциздик салыктын мамлекеттик бюджеттин кирешесинин болжолу 1 миллиард 140 миллион сом өлчөмүндө белгиленген болчу. Бул салыштырмалуу караганда биз 1 миллиардтан 2 миллиардка багытты көтөрүлдү да. Бул жерде салыштырмалуу жүрөт. 2021 жылы 1 миллиард 222 миллион сом түшкөн болсо, 2022 жылы 2 миллиард 51 миллион сомго түшкөн. Айырмасы бул жерде бир олуттуу көрсөтүштү айтсак болот. Себеби буга чейинки көрсөтүштөргө карап кетсек, азырдан көтөрүлүп жүрүп, 2015 жылдан баштап кайра төмөндөй баштаган. Контрафактык продукцияны аныктоо жана спирт ичимдиктерин чыгарган тымыздын цехтердин жоюунун эсебинен акциздик төлөмдөр көбөйгөн. Алар салыктан качуу үчүн жасалма акциздик маркаларды колдонуп, көмүскө соода менен алектенип келишкен. Текшерүүнүн жүрүшүндө 325 миң 792 шектүү акциздик маркалар табылып, иш укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. В 2022 году нами упор не был сделан на подпол. 2022 жылы жашыруун иштеген 3 цех табылган. Ал эми быйыл 16 цех аныкталды. Буга кошумча 6 айда эле 49 миң 136 даана алкоголдук продукт, 276 миңден ашык эсепсиз спирт табылды. Ошондой эле спирт ичимдиктерин даярдаган 4 жабдык алынды. Жеке алкоголдук продукцияны өндүрүүчүлөр үчүн бирдей тегиз монополия деген жоюлду. Мурда бир ишканага көбүрөөк басым түзүлүп, же бир мыйзамдар бир ишкана үчүн көбүрөөк шарт түзүлүп берген болсо, биз бул агент түзгөндөн бери баардык өндүрүштөргө бирдей шарт түздүк. Анан көмүскө рыноктогу бул көмүскө баягы легалдуу эмес оборотту биз кыскарттык. Бүгүнкү күндө арак шарап өндүрүүчүлөр алкоголдук продукциянын 1 литрине 160 сомдон салык төлөш керек. Тагыраагы орто эсеп менен бул 2 бөтөлкөгө коюлган ба. Бирок мыйзамга баш ийбей акциздик салыктан качкандар аз эмес. Алсак 2 ай мурун эле Аю заводунан 260 тонна мыйзамсыз өндүрүлгөн спирт жана 12 миң акциздик маркасы жок спирт ичимдиктери табылган. Натыйжада заводдун жетекчисине кылмыш иши козголгон. Буга чейин президент Садыр Жапаров Аю компаниясынын 2 заводу конфискацияланып, мамлекеттин менчигине өтөрүн билдирген. Алкоголдук продукциянын көмүскө жүгүртүүсүнөн 19 миллиард сом акциздик салык бюджетке түшпөй калган. Ушул себептен министрлер кабинети алкоголдук тармакты өзгөчө көзөмөлгө алды. Компанияны 2,5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүтүтү. Эми таза иште. Салыкты жашырба, акцизди жасалма кылба, спиртти контрабанда кылба, бийликтин чөнтүгүнө анча-мынча берип коюп, баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Мурдагыдай эле миллиондогон салыктарды төкпөй, акцизди жасалма кылып, 12 миң даана жасалма акциз менен кармалды. Контрабанда спирт чыгарып, 275 тонна спирт менен кармалды. Баасы 40 миллион сомдон ашык болот. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп, мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат. Мисалы, мурун президенттер ошол жеке ишканаларга берип салып, ошолор өзлөрү чеччи, налогдор менен салык кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп алып, коррупциялык көрүнүштөргө жол аччы. Мисалы, көп түнү менен алкогольный продукциялар, ошол спирт ичимдиктер чыгып кетчи. Биздин бюджетке бир топ акчалар түшчү эмес да. Азыркы күндө президенттин атайын жарлыгы чыккан. Ушундай эле мамлекет тарабынан көзөмөл болот. Мамлекет өзү ошолорду чыгарат, өзү көзөмөлдөйт, өзү тийиштүү сертификациядан өткөрөт. Андан тышкары бул жерде түздөн-түз ошол салык кызматтан да онлайн режиминде ошол түшкөн салыктарды көзөмөлгө алсак болот. Жалпысынан республика боюнча 46 арак шарап чыгарган завод иштейт.
Алардын ишмердүүлүгүн былтыр Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен түзүлгөн мамлекеттик агенттик көзөмөлдөп келет. Анын негизги милдети контрафакттык товарларды чыгарууга бөгөт коюу жана мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөш жүргүзүү. Акмөр Нурдинова, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.